Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Эгемендүүлүк алгандан бери көмүскө экономикадан Кыргызстандын бюджетине 201 миллиард сом түшпөй калган. Бул тууралуу бүгүн өкмөт аппаратынан билдиришти. Маалыматка ылайык жашыруун кирешелердин көлөмү ички дүң өндүрүмдүн 39%-на чейин жетет. Маселени чечүү үчүн министрлер кабинети быйыл атайын программа иштеп чыгат. Бул үчүн өкмөткө 2 ай убакыт берилгенин биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине быйыл май айында толук кандуу мүчө болот. Ошондон тарта бул биримдикке мүчө мамлекеттер менен өлкө 4 тармак боюнча экономикалык чаатта эркин алака кура алат. Алар товар жүгүртүү, акча, жумушчу күч жана кызмат көрсөтүү боюнча. Кыргыз өкмөтү бул биримдикке кирүү менен чоң соода мейкиндигине жол ачылат жана экономикалык интеграциялык уюм болорун белгилешүүдө. Ал эми талдоочулар экономикалык саясат, парламент, бюджет, салык кодекси жана валюта өзгөрүп, өз алдынчалык жоголуп кетүүсү ыктымал дешет. Деги эле өлкө Евразиялык экономикалык биримдигине кирүү менен эмнелерге жетишет? Бажы биримдигинен кандай айырмасы бар? Буларга кийинирээк кабарчыбыз Назгүл Акунова токтолот. Евразия экономикалык союзу бажы бирлигинен кийинки кадам болуп, аны түзүү тууралуу келишимге 2014-жылдын май айында Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армения мамлекеттери кол койгон. Ал келишим жаңырган жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирди. Ал эми Кыргызстан бул бирликке 2014-жылдын акырында кошулуп, келишим быйылкы жылдын май айында күчүнө кирмекчи. Экөөнүн айырмасы берки бажы союзуна киргенде бажы төлөмдөрү жөнүндө маселе болот. Баягы ставкалар бирдей болуп, баягы бирдиктүү кирешени кайта бөлүштүрүп алуу маселеси, анан багыл бажы постторун алып салуу, эркин товар жүгүртүү маселеси каралса, экинчисинде бул кеңири форматта караш керек да. Евразия бул соода мейкиндигине киргенде бул жерде жанагы өндүрүш маселеси, анан андан ары дагы багыл интеграциялык маселелер кеңири талдоого алынып кетет. Өзүбүздө өндүрүштү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз өзүбүздүн кызмат көрсөтүү деңгээлдерибизди жогорку деңгээлге алып чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул деген биздин кызмат көрсөтүүчү адамдарыбыздын профессионалдык деңгээлин көтөргөнгө чоң жардам берет. Бул түрткү боло турган нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз бул биримдикке кирүү менен өзүбүзгө келечектүү кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатабыз. Евразия экономикалык биримдиги өзүнө мүчө мамлекеттердин экономикасын туруктуу өнүктүрүүгө шарт түзүү менен бул өлкөлөрдөгү элдин жашоо деңгээлин көтөрүүнү көздөйт. Анын алкагында товар жүгүртүү, акча, жумушчу күчү жана кызмат көрсөтүү эркин болушу каралган. 43 кызмат көрсөткөн секторлорго эркиндик берилип атат. Анын ичинен бизге кайсылары туура келет, ал эми биздин баягы май айына чейин иштеп чыкканда талкталат. Эгер Казакстандан Россияга барып кызмат көрсөтөм десе, ал ошол национальный режим деп коет. Ошол Россия Казакстандын ошол юридикалык эмеси, лицензиясы бар, сертификаты бар, ошону признавать этип, ошо менен иштей берет. Буга чейин эсептер чет өлкөлөр менен АКШ долларында жүргүзүлүп келсе, мында ар бир мамлекет өзүнүн валютасы менен эркин эсептешүүсүн өкмөт өкүлдөрү белгилешет. Ал эми экономикалык талдоочулар тескерисинче бул бирликке мүчө мамлекеттер бирдиктүү валютага өтөөрүн айтышат. Келечекте бул бирдиктүү багыл экономикалык саясат жүргүзүү маселеси, парламент маселеси, бюджет маселеси, салык саясатындагы дагы багыл кодекстер да өзгөрүп бирдиктүү болуп кетиши мүмкүн. Эң акыркысы бул бирдиктүү валютанын кириши дагы каралып кетет да. Демек көптөгөн багыл экономикалык өз алдынчалык жоголуп калышы мүмкүн. Бирдиктүү бир чоң аймакка бириктүү деген мындай кеңири форматта караганга туура келет да. Бүгүнкү күндө ал единый валютага кирүү боюнча пока азырынча сөз жок. Ал көтөрүлгөн, ал маселеге кийин өнүгүп кеткенден кийин дагы бир кайрылышы мүмкүн, жанагы евро киргизгендей. Бирок биз ал деңгээлге азырынча жете элекпиз.
Ал эми жумушчу күчтүн эркин жүрүүсү дегенде Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары бул өлкөлөрдө ID карт менен кирип чыгуусу каралган жана ар кандай кызматтарга жумушка орношууга мүмкүнчүлүк бар. Буга чейинкидей күч түзүмдөрүнүн көрсөтүлгөн көзөмөлү да жокко чыгарылмакчы. Ал эми экинчи жагынан, экономикалык жагынан дагы алганда келечекте булар соцфонд тиги буларга да төлөй турган болсо, келечекте пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Ушул жагынан жеңилдик бар деп ойлойм. Кепилдик бар да. Депортация болгондорду кара тизмеден чыгаруу боюнча бир топ иштер жүрдү. Болбогон бир майда чүйдө иштер үчүн деле болуп келген болсо, мындан ары андай маселелер болбойт деп эки мамлекеттин кызматтары атайын сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бул келечектин иши көрөбүз. Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен 180 миллиондон ашуун калкы бар чоң соода мейкиндигине жол ачылат. Бул учурда Кыргызстан биримдиктеги мамлекеттерге өндүрүш продукциясын сатууга көңүл буруш керектигин талдоочулар белгилешет. Ал үчүн өкмөт өнүктүрүү фондуна бөлүнүп жаткан 1 миллиард 200 миллион долларды ушул тармакта максаттуу сарпташы керектигин айтышат. Мындан сырткары экономикалык серепчилер өлкө айрым мыйзамдарды тактап алуусу кажеттешет. Алардын баамында тарифтик жана салык саясаты кайсыл баада жүргүзүлүүсү такталган эмес. Бирок буларды май айына чейин тактоого мүмкүнчүлүк бар. Учурда Кыргыз өкмөтү белгиленген мөөнөткө чейин эки биримдиктин мыйзамдарын шайкеш келтирүүгө иш-аракеттер көрүлүп жатат. Эми биримдикке мүчө мамлекеттердин парламенттери тарабынан келишим ратификацияланган соң Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Эске сала кетсек, Кыргызстан аталган биримдиктерге кирүүгө 2011-жылдан бери белсенип келет. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Теманы улай, Евразия экономикалык биримдигинин аймагына 2007-жылдан мурун чыккан унааларды алып кирүүгө тыюу салды. Жаңы регламент тууралуу казак басылмалары жазып чыкты. Документке ылайык 2007-жылдан бери чыгарылган унаанын экологиялык көрсөткүчү да талаптарга жооп бериши керек. Мындан сырткары транспорт каражаттарында коопсуздук жагынан балдар отургучун бекитүү системасы жана башка түзүмдөрдүн болуусу шарт. Эске салсак, Евразия экономикалык биримдигин түзүү тууралуу келишимге өткөн жылдын май айында Орусия, Казакстан, Белоруссия кол койгон. Кыргызстандын бул уюмга кириши тууралуу документ ушул жылдын 1-майында күчүнө кирет. Оштогу коммерциялык банктардын көбү кардарларына акчаны рубль түрүндө бере албай жатышат. Бул тууралуу Ош шаарынын тургундары билдиришти. Алар Оштогу бир нече банктарды кыдырып, Орусиядагы туугандарынан которулган акчаны рубль түрүндө ала албай жатканын кабарлашкан. Улуттук банктын Ош облустук башкармалыгынын банктарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Исманов Улуттук банк рубльды сатууну чектөө тууралуу эч кандай көрсөтмө бербегенин билдирди. Анын айтымында айрым банктарда орус валютанын калбай калгандыгы табигый көрүнүш. Анткени Орусиядагы мигранттардан которулган акчанын көлөмү азайып кетип, айрым банктардын кассасында рубль калбай калган. Мындан тышкары элден орус валютасынын баасынын көтөрүлүүсүн күтүп, рубльди сатпай жатканы да буга себеп болушу мүмкүн. Бул тенденция көпкө созулбайт, деди Исманов. Кыргызстандын түштүк аймагынын 80% абонентине жаратылыш газы берилди. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун басма сөз катчысы Рыспек Аронов билдирди. Ал жеке менчик үйлөрдүн баарына газ берилгенин белгиледи. Болгону айрым гана көп каттуу үйлөргө газ кошула элек. Негизинен ар бир абонентинин көгүлтүр отун кайра кошуп чыгышы керек. Жаңы жылдык каникулдан улам кээ бир тургундар үйүндө жок болгондуктан бул процесс кыйындады. Жашоочулар үйүнө кайтып келгенден кийин газ берүү толук жаңыртылат. Бардыгы болуп Ошто 60 000 абонент бар, деди Арунов. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул эле маалыматты Ынтымак чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.